Салам достор, бүгүн Умайкра сайты менен тааныштырам. Google'га Умайкра деп жазып, поиск кылабыз. Мына сайт чыкты. Бул жакта даяр оюн шаблондору бар. Шаблондорду колдонуп, өзүңүздүн предметиңизге, темаңызга жараша тапшырмаларды түзүп колдонсоңуз болот. Төмөн жактан кандай шаблондор бар экенин көргөзүп кетейин. Футбол, воришка код, заколдованный замок, авиаперелет, сядь на поезд, остров банан, планета Умаус, сокровище фараона деген шаблондор бар экен. Бирөөнү ойноп кандай оюн экенин көргөзүп кетейин. Ал үчүн экрандагы игротеканы басасыздар. Баскан соң бул жерден установить фильтр кылып алсаңыздар болот. Мисалы география сабагын тандадым. Окуучулардын жашына жараша жашты тандап, каалаган тилиңизде жана шаблонду тандайсыз. Мына бизге 2-ни чыгарып берди. Убакыт берилет жана оюн шартын түшүндүрө кетти. Андан соң эгер биз туура жооп берген болсок, жашыл күйүп, поездге отуруп кеттик. Биринчи уровеньде баарына жооп бердик. Ошондой эле мына туура эмес жооп берген убакта кызыл күйүп, биз поездди өткөрүп жиберет экенбиз. Негизи биз география боюнча издегенбиз. Бул жакта тарых боюнча суроолор берилиптир. Биз издеген темада даяр тапшырмалар чыкпай калышы мүмкүн. Окшошун бизге чыгарып берди. Ар бир уровеньде жооп бергендерге жараша балдар берилди. Аягында жыйынтыгын көргөзүп жатат. Эгер ушундай эле шаблонду өзүбүз түзө турган болсок, катталып, бул жака редактор дегенди басабыз. Бул жерден создайте игру кылып, шаблонду тандап алабыз. Мисалы биз авиаперелетту тандадык. Название астыдан предметибизди тандай кетсек болот. География дедим. Жана гидросфера боюнча. Бул жерге мен география деп жаздым. Сиздер өзүңүздөрдүн темаңыздарды жазып кетсеңиздер болот. Уровень 1 деп турган жерге шарттын түшүндүрө кетсеңиздер дагы болот. Мына бул жакка биз добавить деп басып, суроону жазып баштадык. Тынч океанаты айтып тургандай, тынч деген суроого чын же жалган деген жооп менен жооп беришет. Дагы кошуп кете турган болсоңуз, добавить деп эле кошуп кете бересиз. Бул жерден убактысын белгилеп коесуз дагы эле, жөнөтсөңүз болот. Мисалы мына биз түзгөн оюнду байкап көрөлү. Нью-Йоркко жетет бекенбиз, көрөлү. Бул шаблонду негизинен 5-6, 7 класстарга колдонсок жакшы, же болбосо башталгыч класстарга да колдонсок болот. Ушинтип оюнубузду биз бул онлайнда дагы колдонсок болот. Ссылка менен опубликовать кылып жөнөтөбүз. Мына жыйынтыгын чыгарып берди. Сиздер да ушинтип колдонсоңуздар болот.